Tokmok'a geldim. Tokmok'a geldim. Monitoring kılayın dedim. Manap Bincan'da. Bugün geçeten bir mağa köp ökül balдар çalıp taşıyıptı. Erkeksin deydi. Oçor erkeksin. Al şakal köp ketken deydi. Dostları çalıp atar. Al üçün böyle жалап da камалышыптыр ғой біреулер. Бірібісті қарабай кетті дейді. Бірібісті қарабай кетті дейді. Анан тағы біреулер çalды. Любой телефонды алып атам, мына біреу çalды. Жолықпайлы дейді. Барсам, мындай симпатичныйрақ бала екен, ұзын бойлы. Қолым қысы байке рахмат дейді. Мен ФСБ-ден оқып келген балам дейді. СМ-де следователь болып істегем дейді. Ушундай жұмыстан кеттім дейді. Ушундай біреуні қармап дейді бай кишини. Бірдеме тап дейді. Анан тап деп барып бана ошону бирдеме кылып кыйнап, анан кийин бирдеме таап турган кийин неме эптеп эле кийриш керек дейт да. Кандайча кийриш керек? Эптеп кийиргенге ушуну кийриш керек деп. Анан барып туруп сотко баратканда сотко чалып коет экен да. Ай, следствияны колдоп кой депчи. Мен деле түшүнбөйт экен, ошентип коет деп. Анан ошондой варианттар көргөндө мен жумуштан кеттим дейт. Мен ал үчүн келген эмесмин дейт. Жумушка мен ата мекенди коргоюн деп келгем дейт. Мен мекенге кызмат кылайын деп келгем дейт. Көрдүңөрбү, кыргыз элим Ташиевдин кылбаган жок. Бул зөөкүр дөпарас 5 жыл президент болгонун да билбей калды. Муну Садыр Нуркожоевич бийлигин тең бөлүшүп президент болду го. Бул президенттик берер менен бул хандыкты алды ишочу. Президент хан анан кийин палач болуп чыгып калбады бул акмак. Раис акмак дырады палачка айланбады. Будуңчаң салды Кыргызстанды. О Токмокко жаңы мэр алып келерде ошо бул жанакы СМС менен мунун 50дей 60дай кишисин жана оперлерин срочно жумуштан алыш керек. Ал спячий ячейка айланат. Жанакы мыйзам бускандар, мен билем, патриот жакшы СМС-тил. Аларга тийбегиле. Жанакы шүмшүк болуп байып кеткендер, 200-300 теп, элитке алып, бир заматта байган конторскалар бүт мунун дуткасына түшкөндөр. Салымбек өмүр бою иштегенде бир жумада тапкан шүмшүктөрү бар да. Бул энеңден мен айтканды кылып койгула, өзүңөрдүн ишиңерди кыла бергиле деген бул шүмшүк, бул общий. Буга бийликти Садыр тең бөлүштү. Даже кээ бир жерден бий керек берди. Бир гана Садырды алдап атты бул шүмшүк. Эме деп, урматтуу Садыр Нуркожоевичтин көзөмөлүндө деп коюп карачы, кандай манипулятор. Мунун картинкасын карасаңар, кыргыз эми жеткен шүмшүктө болчу, Кудайдын жөө ачкыр. Бул даже Меккеге барып дуба кылганда Кудай таанам президент этпей койду. Атайын топто ичип барып дуба кылып президенттик кылам депчи. Карачы. О Токмоктун мэрин чабыш үчүн бул хан келгендечи, даже нарында баягы губернатор шипаңдап атат. Ошо губернаторду алып эле салгачы. Акимдин жок десетим эле, урегин кандай, урегин чоң да жергиликтүү эме. Прямой подчиняйся президенту. Бул хан болуп кетпеди. Аким срочно тап деп атпашы да. Бул Токмоктун мэри жооп берем деген үчүн эле буну чаап салды. Бул баягы талашсак да духовитий бала. Бул мындай болду. Бул Алтынбек деген жанакы Токмоктун мэри нарында Тяньшань Сити деген компаниялар менен иштеп, жерлерге үйлөр салып атканда бул Кытайды ушундай ушул кытайстар менен иштеп аткан. Анан алар Бишкекке келип, Бишкектин жол Токмокко келип, Токмоктун боюндагы базар бүт жерлердин баарын алып бизнес салмакта Кытайга. Эмне үчүн Токмоктун базарын кууп чыкты? Анткени Кытай эгер контракт договор алса, Кытайга барса, Кытай акча берет да, бизнес проект. Ошон үчүн булар срочно кыргыз эли Токмокто базарды кышында кууп чыкты. Садыр Нуркожоевич. Ошону текшерсеңер, анан жанакы баланы по-любому чабыш керек болчу да, элди кырк этирбейчи. Токмоктун мэрин чапты. Страшный чапты, мэрин чапты. Жанында балдар бүт барын камады. Сотко давление кылды. Кандай болду да? Полномочия без ограничений болду. Ошонун баланын, Алишердин кызы күнү-түнү ыйлап оорулуу болуп калды. Дөпөрөс. Раис, акмак, Ташиев. Казыр сен ойлойсуң акыл, казыр деген интернеттин заманы, казыр деген дүйнөлүк эме. Казыр деген ошол баланын энесинин видеосун тартып туруп, мировой ООНго жиберем, ООНго. Пытка деген, сен пытка кылдың Кыргызстанды.
Сен алда Испанияда жүктөп келет Интерполу, СРУсубу. Оказывается, дүйнөлүк мировой политикада өлтүрмөй жок экен да. Мына Матураны деле жүктөп кетишпеди, урдап кетет экен да. Сен өзүңдү урдап кетет азырчы. СРУшниктер же Трамптын иштери оонубуз биз. Сен пытка кылып адам баласына коркунуч жараткансың, адам баласына кыйнагансың. Террорист. Ана сага дурушуп болушуп коет, дурушуп. Сен билебиз кантип шайлоо болгонуңду. Билебиз, сен шайлоодон өтпөйт элең, канчадан берип ким чуркаганын да билебиз. Же жеген нанды актап атасың. Таши ишенгениңден, Таши деген шайлоодо элдин баары ойлогондой, ушу неңден биз деле ойлогонбуз калды, эч ким бир сом бербейт дегенден, Таши өзү контролдойт деп. Оказывается, сен неңден өзүңө кармошкадан жеген өзүңдүн депутаттарын кийирем деп туруп, бир СМшник бир иш ашкан жоксуңар го, кыргыз элим. Бир СМбнын баласы бир иш ашкан жок го, контрол кылган жок го. Ким каалагандай берди. Баягы эски листонун баарын алып келдиң. Сырттан баягы айкайлап турдуң да. Көрдүңбү? Сен ошорду алып келип туруп, парламент алып келип, Шакиевди алып келип туруп, бийликти алмаксың. Мына Кудай таалам бата алсаң, дуба кылып Меккеге барып келсең дагы, жанакы мусор 75 чалды колдонсоң да Кудай таалам сага жол бербейт. Жолуң болгон, каргышта калгансың сен. Канча кишини ыйлаттың Кытайдын акчасы үчүн. Шаарда канча жерде алып туруп, видеого тартып туруп, аукционго кирип, аукциондон блокко кылып туруп, 3 миллион, 5 миллиондон алып туруп, миллиарддык үйлөрдү салып атасыңар. Кытайга да сатып атасыңар, өзүңөргө да сатып атасың. Ким билет, китайский триада менен иштеп атасыңар. Урмат Садыр Нуркожоевич, конторон бузулуп кеткен, муну ичкен, мунун аштоосунан жеген СМшниктин баарын жумуштан алыш керек. Алар спячий ячейка болот. Эртең угроза, алардын баарын иш козгоп, тергөө сайыш керек. Военный прокуратура күчтөтүш керек. Мындай эң баштык бандитизм такыр токтош керек. Бул камчыны Көлбаев өлтүрөр менен эле ошонун немеси кирип кеткен экен да. Бул андан мурун бандит болчу, контрабандист. Дөп парасы десе, Раис. Сени 3 күндө Кыргызстанга кирбесең, мына жаза турган кишилер бар, Европадан сүйрөп келет сени, сүйрөп кетишет. Срочно 3 күн ичинде келип Кыргызстанга акчанын баарын төлөп, Кыргыз элинен кечирим сурап, түрмөгө чуркан болмойдун кирип кетти. Раис. Башка вариант жок. Дурушуп сен сүйлөбөй эле кой алып. Шайлоого канчадан төлөп кандай болуп келгенин билебиз. Жа акыркы эмелериңди кылып коеюн деп атасың да. Анан основной Кыргыз элим ушу мэр жанакы подрядчиктер действительно срок болуп срогун өткөрүп электе подряд ишин бүтүрүп өтүрүп электе пиар үчүн Кытайдын компаниясы кетип калбас үчүн ташыйып чапкан деп барат. Адамдардын өмүрлөрүн 10 жылдан чаап, сотко давление алсаң кимсиң адамдардын чечкендейчи. Твар кончен. Жаш балдар эмгиче ыйлап атат, уктабайт, ата деп. Жөндөн. Эмне ушунун баарын пакулон кылып, биз кыргыз эмне ушундай элбиз я. Ошону карагыла. Соттор карап чыгаргыла, следствияны кайра өткөргүлө. Токмокто жөндөн кишилер камалып салды муну. Анткени очистка керек болчу да. Токмоктун майлуу жерлерин жанагы алтын мега алып, Кытайларга сатыш керек болчу. Шаардын болгон майлуу жерлерин баарын көтөрүп саттыңар, ошого тойгон жоксуңар. Срочно ташип 3 күн убакыттын ичинде Кыргызстанга миллиард акчаны алып келип которуп, кечирим сурап кирип калбасаң, жериңе жетесиң сен. Сен тем более без заявления кирчүрүңө киресиң. Тем более кала ОБСГ оңго кайрылсак,